Акылбек Үсөнбекович, мынау 2022-нин аткарылышы 23-түн өзгөртүү, 24-түн прогноздорун толугу менен колдоп беребиз. Мамлекетте экономикалык жактан өсүү ушул жерден көрүнүп эле турат. Канча Коргоо министрлигинде МЧСке техникалар алынган, ИИМде жана башка. Бирок ошого карабастан кээ бир жерде жанагы бюджетке кирген ооруканалар, мектептердин ремонттору башталып, тыйындары бөлүнсө дагы Госстрой тарабынан негедир аткарылбай калды. Буга катар Ноокат районунда Жаңы Базар айылындагы оорукана тыйыны бөлүнгөн 100 миллиондон ашык. Бир да жумушчулган жок. Ошондой эле Алыкул Осмонов атына орто мектеп 22 миллион сом бөлүнгөн капиталдык ремонтуна. 2 миллион сом бөлүнүп, 20 миллион сому жетпей иш токтоп турат. Ошондорду бир сыра сортировать этип, Госстройго да жаңы жетекчи келди. Чоң үмүттө турабыз, ушуларды аягына чейин чыгарса. Кандай дейсиз? Чыгарабыз. Президенттин тапшырмасы жаңы курулуштарды баштаардын астында мурункуларды аягына чыккыла же токтоткула деген тапшырмасын аягынын үстүндө иштеп атабыз. Мына быйыл эмдиги жылы ошонун үстүндө иштейбиз да. Рахмат. Андан кийинки маселе бул азыркы коомдо болуп жаткан укук коргоо органдарынын, айрыкча ГКМБнын коомдогу терс көрүнүштөгү элементтер менен стандарттуу эмес күрөшү бул мамлекеттеги болуп жаткан чоң реформалардын катарына кирет. Бул келечекте муундарга сөзсүз өзүнүн мөмөсүн берет. Муну менен эле калбастан урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич бул жерде ОПГ менен күрөш менен кошо мына кече жакында убактылуу жана жогорку кеңеште түзүлгөн комиссиянын алкагында зоналарды, колонияларды кыдырып жүрдүк. Биздин Кыргызстанда 364 өмүр бою камалгандар бар экен. Сравнительно Өзбекстан менен Өзбекстанда 30 миллиондон ашык калкы бар, болгону 120 өмүр бою абакка кесилгендер бар экен. Соттор ошол камалган кишилер менен сүйлөшсөң, акча бергендерди, жанагы кээ бир бытовой эле преступлениялар болот экен, эми, конечно, труп бар, бирок жанагы өтө көп өмүр боюга кесип салган. Ошондой эле мен ушул ыйык трибунадан айтып коеюн, мурдакы соттор, прокурорлор азыркы кезде мультимиллионер болуп отургандар бар. Булар эми жана кызматты тапшырсак эле кутулуп кеттик дебеш керек да. Айрыкча ошол милициянын мурдакы кызматкерлери, прокуратуранын, соттун, ошондой эле кээ бир ГКМнын действующий же болбосо мурдакы сотрудниктери айрыкча могул север жактан жанагы ротация менен барып, бул жактан фит менен барып, Ош Баткенге баргандан кийин 4 ай 5 айдан карасаң, жип минип калган сотрудниктерди көрүп калып атабыз. Бул ар кайсы органдардан болуп атат. Ушуга да бир көңүл буруп койсок. Андан кийин Акылбек Үсөнбекович, азыр жана Кыргызстанда жумушчу күч жок болуп атпайбы? Практически туурабы? Бангладештен алып келип атабыз, Пакистандарды иштетип атабыз.